Салам достор. Бүгүн биз Барбол кондитерлик фабрикасында үзүрлүү эмгектенип жаткан кесипкөйлөрдүн бири менен тааныштырабыз. Биз менен бирге техникалык персоналдын жетекчиси Айжамал эже. Саламатсызбы? Маанайыңыз кандай? Саламатчылык, маанайым жакшы. Алгач эле өзүңүздү тааныштырып, жана Барболдо канча убакыттан бери иштеп келесиз? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен өзүм тааныштырсам, Жоробек Айжамал. Барболдо иштегениме 2019 жылдан бери эмгектенем. Барболдо иштегениме абдан кубанычтамын. Мен 2017 жылдары чейин Россияда иштеп эмгектенип жүргөм. 2017ден кийин Кыргызстанга келип, 2019дан бери эмгектенем Барболдо. Мен Барболдо тек персоналдардын жетекчиси болуп иштейм, эмгектенем. Негизги милдеттериңизге эмнелер кирет жана Барболдо бир күнүңүз кандай өтөт? Негизги милдеттерим ушу Барболдун тазалыгы, сырттан келген адамдарга Барболдун жакшына тазалыгын карап берүү, анан ашканада элдерге жакшы жасатып, жакшы маанайда тамак жеп кетүү. Мисалы, мен бир күндүк иш күнүмдү айтсам, дем алыш күндөрүм 2 күн эс алам, 2 күн эс алганда оюм сөзсүз ишканада Барболдо болот да. Бүгүн мен дем алдым, Барболдо кыздар кантикен, поварлар кантикен, тек персонал кыздар кантикен, эмне болду экен деп сөзсүз оюм Барболдо болот да. Дем алыш күндөрү, калган күндөрү Барболдо болгон үчүн өзүм карап, контролдоп карап жүргөн үчүн 5 күн көңүлүм ток болот. Бул дегени ишиңизди сүйүп Ишкен эмес, ишими сүйүп аткарам деп ойлойм да. Фабрикада тазалык жана коопсуздук боюнча кандай талаптары бар? Биринчи очередте тазалык ыймандын жарымы дейт. Тазалык болсо бардык жерде мындай сырттан келген адам, өзүбүз да мындай отурсак, таза болсо бардыгыбызга жагат да. Мисалы, тазалыкта сырттан көбүнчө Барболго коноктор келгенде, киргенде биринчи обувду бахила кийет, сырттан келгенде тазалыкка ошол көңүл бурулат. Башка чепчик кийилет. Сектин ичине киргенде сөзсүз антисептик самындап кол жууп, антисептиктеп анан колду кургатып, өндүрүштүн ичине кирип кеткен ошол тазалыктын биринчиси деп ойлойм. Сонун. Ал эми иштеген чөйрөңүз жана командаңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Барболго келгенден бери мен чөйрө, аура жакшы бизде. Келген сырттан келген адамды сөзсүз жакшы маанай менен мындай тосуп алып, Барболдун жакшы жактарын айтып, билбеген нерсесин көрсөтүп, үйрөтүп, мисалы мен командам менен ынтымакта иштеп, чоңдор болсо аксакал деп сыйлап, кичине болсо сиңди катары сыйлап, ынтымакта иштегенге аракет кылам. Барболго келгенден бери мага Барболдун көп таасири тийди. Мисалы, мигрант нерсени жоюлду. Өзүм ушу Кыргызстанда, өзүм Кыргызстанда элим менен, жерим менен, үй бүлөм менен, бала чакам менен Барболдо иштегениме абдан кубанычтамын. Барболдо иштегенде 2 жыл, 3 жылдан кийин мен Өзбекстанга сапарга жөнөтүп, ошол жака бир жума барып эс алып келдим. Анан Барболдо ушул жакшы орозодо, Курбан айтта, майрамдарда сөзсүз дасторкон накрывать этип, элдерге майрамдык маанай тартуулап, дайым. Барболдо жакшы нерсе көп болот да, жакшылык нерсе көп болот. Жогоруда айтып кеттиңиз азыр. 3 жыл иштегенден кийин мени Өзбекстанга жөнөттү деп. Кандай учурда жөнөттү? Кандай болду сапарыңыз? Өзбекстанга барганда күтүлбөгөн нерсе болду да, мага мындай айтканда сюрприз болду. Эле жетекчим эже, сиз ушинтип Ташкент сапарына барасыз, документиңизди турулаң, сиз барып 1 аптага ойноп эс алып келесиз деди. Коллективдер менен барып, жакшы ойноп, майрамдык маанай тартуулады. Жана көп жерлерди мен барганда 8 област көрүп келдим. Ташкентти, Самарканд, Фаргана, 8 областта абдан жакшы жерлерди көрүп, өзүмө таасирлүү нерселерди көп өзүмө алдым да. Ал эми Барбол фабрикасынын башка фабрикалардан же өндүрүштөрдөн кандай айырмасы бар деп ойлойсуз? Башка фирмалардан, башка продукция мына чыгарган печенье продукциядан Барболдуку башкача да. Мисалы, Барболдун продукциясын жесең, кайра дагы эле сатып алып жегиң келе берет да. Той топурга барганда дагы, үйгө конок чакырганда дагы
Барболдун печеньясын, барболдун тортун коем да. Себеби мына барболдун торту ал эмне кошулбаган, химикат кошулбаган, баардык нерсе натуральный. Рахмат Айжамал эже. Ал эми биздин маегибиз соңуна чыгып баратат. Акырында көрүүчүлөрүбүзгө эмне деп айтасыз? Кандай кайрылдыңыз бар? Мен көрүүчүлөргө барболдук ата мекендик өндүрүшкө чакыргым келет. Келип жумушка орноп иштегиле, мигрантты азайтканы, анан барболдун продукциясын дайыма алып жегиле деп. Барбол жамаатына албан ийгиликтерди каалайм, алдыбызга койгон максаттарга жетели деп жакшы ийгилик каалайм.